Урматтуу окуучулар, биз силер менен кезектеги кыргыз адабияты сабагыбызды аралыктан баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы дагы деле болсо Алы Токонбаевдин Жараланган жүрөк повести, андагы жаштар жана сүйүү темасы болмокчу. Балдар, биз силер менен өткөн сабактарда Бектурган карыянын үркүн мезгилиндеги башынан өткөргөн кыйынчылыктары жөнүндө таанышкан элек. Анда бүгүнкү сабагыбызда андан кийинки мезгил, тагыраак айтканда 1927 жылдан кийинки мезгилдеги Бектурган карыянын башынан өткөргөн окуялары менен тааныш болмокчубуз. Демек, Бектурган карыя өзүнүн 3 уулу Өмүрбекти, Табылдыны, Ысманды балдар үйүнө берген. Андан кийинки мезгили ал балдар эмне болду, Бектурган карыянын андан аркы күнү кандай болду, мына ошолор жөнүндө болмокчу. 1927 жылдын күзү, чүйдүн талаасы сапсары алтындай, башы кери карыш ак буудайлар орулуп жатат. Тоолор жашыл тукуба жамынып, чоң илечек оронгон эмедей бейпил жана сүйкүмдүү тынч жатат. Мына ушундай сулуулуктун ортосунда кашаңыраак кара кербышты минген бир киши келе жатты. Аркасынан чыккан аттардын дүбүртү кара кер атты чочуткандай болду. Салом алейкум деген кишинин табышы чыкты. Бардыгы алейкум салам балдарым, жолуңар болсун деп баары менен Бектурган карыя учурашты. Ошол мезгилде анын сыйда көк ала сакалынан куланып жаткан буурчактай жаштар көрүнө калды. Жолуккандар таңыркай калышып, карыя мунуңуз эмнеңиз, эмне болду, эмнеге капаланып жатасыз? Балдарым, көздүн жашына кайгы менен кубаныч экөө тең эле орток болот. Мен кубанычка ыйлап келе жатам. Ушул жол менен далай жүрдүм. Бул жолго да кайгылуу жашымды төктүм. Мына ушул өсүмдүктөрдүн тамыры менин көзүмдүн жашы менен көгөргөндүр деп көзүнүн жашын дагы кылгыртты. Сиз ким болосуз, кайда барасыз? Деп жигиттердин бири. Мен Бектурган деген болом. Мен жаш кезимде Бектурган оору, Бектурган баатыр дешчү. Бишкектеги балдарыма баратам. Туура 10 жыл болду. Мен аларды көрө элекмин. А балдарыңыз кайда эле? Тун балам Жалал-Абадта. Улук. Кант исполком дейт экенсиңер го, ошондо иштейт. Анын кызыл чини бар, мурун командир болгон. Аны Москвөнүн өзүндө Лениндин өз досу менен чин сыйлаптыр. Азыркылардын чини төшүнө тагыла турбайбы? Кичинекей анан кыпкызыл болот экен. Уулумду өзүм да тааныбай калсам болобу? Анын үстүнө чунак бала саал аксап калыптыр. Урушта 2 ирет жарадар болуптур дейт. Берки 2 баламдын эмдигиче көрө элекмин дедим го. Бишкекте интернатта. Кичи балам анда 1 жашка келе элек. Эми карачы, мынандай болуп калышыптыр деп койнунан эски китептин мукабасын алды да тигинин ээрдин кашына илип бапестеп орогон сүрөттү алып сөөмөйү менен көрсөттү. Мына бул менин улуу балам. Мына бул чини. Мына бул ортончу уулум. А мына бул болсо көкүрөк күчүгүм, кенжем. Карачы, өкмөттөн айланса болот. Экөөнү коёндой окшош кылып кийиндириптир. Эми баштан өткөн кыйынчылык менен азыркы жыргалды ойлогондо ыйлабай тура албайт экен балдар. Эми буларды кайдан табаар экенмин деп өксүп сүрөттү койнуна салды. Табабыз аксакал, мына жакын эле калды деп, алар ошентип Бишкектеги интернатка жете келишти. Ал жерден Бектурган өзүнүн уулу Өмүрбек Табылдыны издеп баштады. Анан ал ошол жерден Өмүрбекке жолукту. Өмүрбекке жолугуп, Табылдыны алып кел деп сураганда Өмүрбек Табылды Ташкентке алып кеткенине бүгүн 5 күн болду.
Азыр мен дагы Ташкентке жөнөп жатамын, деп дароо эле аркадагы балдардын чакырганына карап, ошентип табылды. Өмүрбек Ташкентке жөнөп кетти. Бектурган оозунан жулдургандай болду. Өзүнүн өңү же түшү экенин ажырата албай калды. Ошентип Өмүрбек атасы менен коштошуп Ташкентке жөнөп кетти. Ал мезгилде Ташкентке баргандан кийин ал өзүнүн агасы Ысманга кат жазып телеграмма жөнөттү. Байке, табылдымдан айрылдым. Эми жаш төккөндөн башка чарам калган жок. Аларды алып келген киши кайтып кетиптир. Табылдынын эмне болгонун жолдоштору да билбейт. Мына ушундай мазмундагы телеграмманы жөнөттүт. Ал мезгилде Ысман Өмүрбектен ушул мазмундагы 15 жолу кат алды. Бирок табылды жок дегенден башка жооп ала алган жок. Акырында атайын Ташкентке келип сүрүштүрдү. Правда, Восток, Кызыл Өзбекстан газеталарына кулактандыруу жарыялады. Бирок эч кандай дарек болгон жок. Өмүрбек дагы өзү менен бирге өскөн бөбөгүн табылдыны эстеп жүдөп да кетти. Өкүм сүргөн каргаша эмнени багынтпайт, эрксизден үмүтүн дагы үздү. Ысман бөбөгү табылды жөнүндөгү кайгылуу кабарды атасына кат аркылуу жазды дагы Өмүрбек менен коштошуп кайра Жалал-Абадка кайтты. Күндөр өтө берди. Ошентип Өмүрбек Тоо инженердик факультетинде окуп кала берди. Ал сабагынан аябай жакшы окуучу болду. Жолдоштордун арасында дагы өзүн шайыр жана сүйкүмдүү мүнөзү менен бөтөнчө бааланды. Жана айрыкча ал Гүланда аттуу кыз менен жалындай сөзүнө, назик жүрөгүнө өзү багындырып жүрдү. Көп убакыт өтпөстөн Өмүрбек экөөнүн жолдошчулугу тамчыдай куралган чөлмөктөй чогулуп жашырып, сүйүшүүгө барып да калды. Бирок Гүланда менен Өмүрбектин сүйүүсү көпкө узаган жок. Алар менен чогуу окуган Тарпаңбай аттуу досунун кыңыр иши менен экөө үй бүлө кура алган жок. Тарпаңбай дагы Гүланданы жакшы көрчү. Ал Гүланданын атынан Өмүрбекке туура эмес каттарды, ал эми Өмүрбектин атынан Гүландага туура эмес каттарды жазуу менен экөөнүн ортосун ажыратып, эки гүлдүн ортосуна өскөн тикендей болду. Өмүрбектин бирок өзгөчө таланты бар эле. Ал ыр жазчу. Ал өзүнүн ырларын газеталарга жарыялап турчу. Ошентип Өмүрбектин ырлар жыйнагы басылып чыгат. Ал бүгүн өзүнүн агайы менен сүйлөшүп, өзүнүн биринчи ырлар жыйнагынын басылып жатканына аябай кубанат. Мына ошол мезгилде дагы Гүланданы эстеп, аны менен коштошот. Ошентип Өмүрбек өзүнүн агасы Ысман менен сүйлөшүп, атасыныкына айылга бармакчы болот. Ысман даярданып, бирок Өмүрбек ал мезгилде өзүнүн бирге окуган достору менен жолугушууга бараарын айтып, Ысманды сен айылга бара бер, мен аркаңдан барам деп ошентип коштошот. Бир аздан кийин Ысман газ машинасын минип айылын карай жөнөйт. Өмүрбек болсо өзүнүн окуган мезгилдеги достору менен жолугушууга жөнөйт. Ал Михайлов аттуу учкучтардын үйүнө барат. Михайловдун үйүндөгү 4-5 кишинин бардыгы эле учкучтар эле. Ошондуктан сөздүн көпчүлүгү учкучтар жөнүндө болду. Алар Чкаловдун өмүр баянын, анын кандайча Америкага баргандыгын, аны кантип күтүп тургандыгын узун сабак сөз кылып бүткөн кезде мына ушул
Кыргызстандын топурагына ушул шумкарлар биринчи жолу жөнөп жатышат. Кыргызстанга учкучтар бара тургандыгын айтат. Эмне үчүн биринчи кыргыздын топурагында шумкарлар алда качан эле болбоду беле деп Өмүрбек суроо бергенде, жок, бул алтоо жаңы келишти. Кыргыз топурагында бул алтоо биринчи учушат деп түшүндүрө баштады. Өмүрбек жаш учкучтар жөнүндө бирдеме жазууга ойлондубу же тим эле белгиси келдиби, ошол учкучтар жөнүндө кызыгып сурай баштады. Ал мезгилде Михайлов жазуучулардын ушунусу кызык, жаш бала сыяктуу бирдемени сурай беришет. Билгиң келип жатат го, деп шкафына бурулуп, бир топ кагаз алды дагы мына ушул 6 учкучтун өмүр баяны, таанышып көр дейт. Өмүрбек дароо эле өмүр баянын тез барактап, орто чениндеги баракка токтоло калды. Ал баракта мындай деп жазылган эле. Мен анда кичинекей элем. Ташкентке бара жатканда Арыс станциясында адашып калдым да, билетсиз экинчи поездге отурдум. Ал поезд мени Ташкентке алып барбастан азыркы Чкалов шаарына жеткирди. Кондукторлор менин Оренбург станциясындагы ГПунун полномочосуна тапшырышты. Мен эч кандай адрес айтууга жараганым жок. Эми өлдүм деп түшүндүм. Алар мени эмгек коммунасына жиберишти. Андан авиация окуусуна кирдим. Ошентип мен атамдан, эки бир тууганымдан тирүүлөй айрылдым. Алар дүйнөдө барбы же жокпу, ушул кезге чейин билбеймин. Азыр мен жалгызмын. Кагазды кадала тиктеген Өмүрбектин көзүнө жаш толо калды. Ичи тутангандай, өзү муунгандай болуп, эмне дээрин, эмне кылаарын биле албай, Жолдош Михайлов, бул жаш учкучтар кайда турат деп сурады. Алар кече гана келишти, гостиницада турушат деп жооп берди. Демек, бул өмүр баян Өмүрбектин кичинекей жоголуп кеткен иниси Табылдынын өмүр баяны эле. Ошентип Өмүрбек өзүнүн инисин гостиницадан таап, экөө жолугуп, бирин таанып жолугушат. Андан ары Өмүрбек менен Табылды өзүнүн айылына жөнөшөт. Себеби учкучтар дагы ошол Өмүрбектин же болбосо Бектурган карыянын айылына учмакчы болгон. Ошол мезгилде Бектурган карыянын жанында Ысман жана колхоздун бир топ адамдары чогулуп отурган. Ошол жерден бирөө райкомдун катчысы Бектурган карыяга суроо берет. Карыя, көп жашапсыз, далайды көрүпсүз, сизде да арман болот бекен, деди. Чынын айтыңызчы, кандай арманыңыз бар дейт. Балам, деп жооп берет Бектурган. Сурооң эң эле сонун, деди. Бирок менин жүрөгүм жараланган. Мен эмнелерди көрбөдүм. Арман дагы акыбалга карай болот, балдарым. Бир кездерде кардыбыз эле ток болсо арман болбосо эле дегенмин. Кардым тойду. Кардым тойгондо кардыбыз ата канат, кийим бүтүн болсо экен дедим. Үстүмө үй бүтүп, кийимим бүтөлдү. Ошол кезде ата канат сөөккө тамга салган шумдардан кек алсак деп ойлодум. Бул дагы аткарылды, бирок арманым бүткөн жок. Менин балдарым дагы эл сыяктуу болуп, оозго кирсе, алардын бала чакалары болсо, ошону көрүп өлсөм, арманым болбосо эле дедим. Анын бардыгы ойлогонумдан алда канча артык болуп орундалды. Бирок өлгүм да келген жок, арманым дагы бүткөн жок. Эми балдарымдын башы кошулган күнү өлсөм, арманым болбосо эле дедим. Мына бүгүн ал оюм дагы орундалды. Баятан бери мөмөдөй тизилип жыргап отурасыңар. Менин кубанычымдын жашып да отурам. Өзүмдүн мурунку тилегим боюнча азыр өлсөм, арманым болбосо эле, бирок өлгүм келбейт. Арманым бүтпөйт, дагы бир арманым бар. Жарыктык, эми дагы кандай арманыңыз бар, деп чыдабай коноктордун бири сурады. Балам,
Адамдын оюнан тентек, андан күлүк эчтеме жок. Чынын айтканда адам бактыга тойбойт, армансыз болуп адам өлбөйт. Баятан бери башыма бирдеме кажап жатат. Силер үчүн эчтеке эместир. Силер үчүн жаш, окуган адамсыңар силер. Бирок мен үчүн ал арман. Айтыңызчы карыя, колубуздан келсе аны орундоо оңой эле. Кандай арманыңыз бар? Жок балам. Ал адамдын колунан келбейт. Кудайдын колунан башка эч кимдин колунан келгенин уккан эмесмин. Менин эң кенжем, азап тартып баккан кенжем болгон. Ал бүгүн үйүмдө жок. Ал дайынсыз жоголгон. Ал азыр Кудайдын колунда. Мен аны сүйлөгөн, тили ойногон оюнун да көрбөй калдым. Ал дүйнөдөн түк эчнеме көргөн жок. Ал дүйнөгө кыйналып келди да кайгырган бойдон кайта учуп кетти. Эгер ал кенжем бүгүн тирүү болсо 23-кө чыгат эле. Ата келип алдымда отурат эле. Менин арманым ошондо бүтпөйт беле деди. Ошол мезгилде учкучтардын тобу келип калган эле. Самолет конгондон кийин ал учкучтардын арасынан ары бери басып турган табылды. Атасынын көз жашын көргөндө чыдай алган жок. Атаке, табылдың менмин деп атасын кучактап өпкүлөп жиберди. Бек турган секирген илбирстей ыргып турду да баланы бир канча имерип карап чыккандан кийин анын мойнунан кучактап, мына менин жараланган жүрөгүм айыкты. Эми силер бактылуу болгула, табылды. Курманың болоюн кулунчагым. Келчи сени өбөйүн, сени эркелетейин деди. Бектурган экинчи сүйлөгөн жок. Суу мончоктой жашы кубанган жүзүнөн куюла берди. Жылмайган бойдон башын чайкап, өмүрлөш тилинен түбөлүк ажырагандай сөзсүз жалдырады да калды. Мына балдар, Алы Токонбаевдин Жараланган жүрөк повести мына ушинтип соңуна чыкты. Биз повести толугу менен мазмунун түшүнүп бүттүк. Демек, чыгарманын аягында Бектурган карыянын жараланган жүрөгү айыкты, анын көксөгөн тилегинин баары орундалды. Бул повесттеги жаштар жана сүйүү темасы булар Гүланда менен Өмүрбектин сүйүүсү, Ысман менен Зоянын сүйүүсү. Ал эми жаштар темасы Өмүрбек, Ысман, Табылдынын жолдоштору мына ошолор. Демек балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Силерге үйгө тапшырма, кийинки сабакка ушул повест боюнча түшүнүүңөрдү мага айтып жөнөтөсүңөр. Анда эмесе кийинки сабактан көздөшкөнчө аман болгула.